Манас эпосунун күнүнө карата мен ушу 6 жылдан бери Манас эпос боюнча Манастын улуу Семетей көркөм фильм тартып, Манас эпосунун негизинде көркөм фильм тартабыз деп Турция, Европа, Америка, кийинки 2,5 жылда Америкада 7 жолу 7 ай болуп, Европада 3 жолу 3 ай болуп, Турцияда бир нече жолу, Москвада, Казакстан, Өзбекстан, Кытайда болуп, дүйнөнүн көп өлкөлөрүнүн киночулары менен биргеликте Манас эпосунун негизинде көркөм фильм тартабыз деп Кыргызстандан 2,5 жылдан бери чет өлкөдө жүрүп атам. Ушу бүгүн Манас күнүнө карата ушу элге жасалып аткан иштер боюнча отчет берип койсом деп ойлоп турам. 2019-жылы Манастын улуу Семетейдин сценарийин жаздым эле. 2021-жылы президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен Манастын улуу Семетей көркөм фильм тарттык. 1 жылдан ашык тарттык, улам алымча, кошумча жасап. Ар кандай пикирлер болду, ызы чуу болду. Бирөөлөр айтты ушу $300-350 миң аз акчага тартабы деп. Мен түшүндүрүп аттым. Мисалы, көп акчага тартат режиссер, оператор, сценарист, көркөм коюучу, ар кимиси чоң акчаларды алышат, актерлор чоң акчаларды алат. Мисалы, мына Америкада $20-30 миллион алат актерлор, сценарист, продюсерлер алат бир нече $1 миллион. Ошон үчүн өйдө болот баа. Мен ошо Семетей тартканда бирөөлөр ушу аз акчага тартты десе, бирөөлөр айтып атты. Ал түгүл жогору жака чейин мени жаманатты кылышып, $300 миң жарымысын жеп койду, Төлөбеков дешти. Мен айтып атам, мен ушу тартам деп Семетейди баштап, Казакстанда Казакфильм иштеп жүргөн Кыргыздан тажрыйбалуу оператор, художник-постановщиктер бар. Ошолорго сүйлөштүм биринчи. Атын айтпай эле коеюн, художник-постановщикке сүйлөшсөм, мен бир киного, ошо 1,5-2 сааттык киного $150 миң алам деди. Акым, эмгек акым. Ал эми оператор андан көп алат. Демек, эки эле кишини чакырганга мага $300 миң кетмек. Мен Америкадан мурда биздин улуттук банкты башкарып жүргөн Абдыгуловго жолугуп калып, Толкунбек, ал айтып атпайбы? Биз жана акча боюнча роликтерди чыгардык дейт, бир 3 мүнөттүк ар кимисине $250 миң калем акы төлөдүк дейт. Анан мен Семетейди тартканда баягы буга чейин бизде Кыргыз айылында бар эмеспи, Манастын хан ордосу деп 3 боз үй тигилген. Ошол сыяктуу эле боз үйдөн баштаганбыз. Каражат тас болду. Анан кийин мен Манасты изилдеп кирип, бүт варианттарын окуп атканда көрдүм да, Манас атабыз Ала тоого барганда Таласка хан ордо салдырыптыр. Көркөм мыкты имарат курдуруптур. Ошондон улам биз спецэффект менен ушу Манастын Семетейдин хан ордосун, Коңурбайдын хан ордосун жасаталы десек, Турция, Россиядагы супервайзерлер, график жасагандар $1 миллион сурады. Бизде андай мүмкүнчүлүк жок. Биздин кыргыздын балдары аз акчага, ага караганда кыйла аз акчага биз Манастын улуу Семетейди кайра оңдодук. Жакында мына жыл жаңырган кечте оңдоп, азыр чет өлкөлөргө сүйлөшүп атабыз. Ал эми Манас боюнча 3 вариант менен иштеп атабыз. Биринчиси, бизде Кыргызстандагы азыр ушу спецэффект менен иштеген балдар айтып атат, искусственный интеллект менен бир $500 миң жасап койсок болот 2 сааттык кинону деп. Анда сәл биз немени көрүп атабыз, искусственный интеллект ал начарраак болуп калат да. Ал эми Турциядагы, Россиядагы супервайзерлерге сүйлөшсөк, алар айтат, $1,5 миллион, $2 миллион чейин жасасак болот дейт. Биз аны спецэффект деп атканыбыз, спецэффект менен анимация деп, элди айтып атат эмеспи, актерди аткартсаң, Манастын өңү ушул деп калат, Манас ыйык деп. Ошого карата баягы конкретный актер эмес, спецэффект менен жасасак деген бир вариант бар. Экинчи вариант, биз биринчи мен Америкага барганда сүйлөшкөм америкалык продюсерлер менен. Алар $5 миллион чыгарып, Турция $5 миллион чыгарып, аны айтышты, Кытайда биздин компаньондор бар, алар 5 чыгарып. Анан немеге сүйлөштүк, Франциядан бир компания бизде кошулалы деди. 20 менен тарталы десек, мага тааныштырышты Голливудтан неме
Иисус Христос жөнүндө бир топ кинолор тарткан тажрыйбалуу режиссер Роджер Янг айтты, анда дүйнөгө чыкпайт деди. Дүйнөгө чыгыш үчүн мега звездалардан 3-4 кошулуш керек деди. Мисалы Бред Питт, Шварценеггер, Джеки Чан сыяктуу. Алардын ставкасы ушу 2 жыл мурун карасак, ар кимиздин эле ставкасы $20 миллион экен. Анан үчүн бизге керек экен $100 миллион. Ошол акчаны издеп калдык. Турциядан бир чоң компания айтты, биз табабыз $100 миллионду деп. Алар түшүндү, көптөр сурап атты эмнеге деп. Алар $100 миллион жумшап, $500 миллион перпил алса болорун билип, ошондой чакырык жазашты да. Анан мына жакында биз сүйлөшсөк, Голливуддун өзүндө да кризис болуп, баягы мега звездалар 20 эмес $5 миллион түшүүгө даяр экен азыр. Ошону менен бир 50 миллионго тартсак болот экен десек, азыр Кытайдан, анан Болливудтан, Индиядан иштеп атабыз, кино компаниялар алар айтып атат. Мен сценарийди кыргызча дагы, түркчө дагы, англисче дагы, кытайча да даярдап, Голливуд менен сүйлөшүп, алардын дүйнөлүк стандартка ылайыктап, сценарийди кайра оңдоп, бирок негизги эпостон чыкпай, мен сценарийди Ашым Жакпеков, Саякбай Сагынбай манасчылардын манасынын негизинде жазган Теңир Манас романга таянгам. Жана 67-жылы чыккан Сыдыкбеков, Токонбаев, Жантөшев, Баялиновдор редактор болуп чыгарган поэзиялык 4 томдуктун негизин ушу 2 китептен чыкпай, эпостон чыкпай сценарий даярдагам. Аммага да домат коюшту ушу, сен тартасыңбы Манасты деп. Жок, мен сценарист катары романга жана эпоско таянып сценарий жаздым. Жана эл аралык аренада жүргөн продюсер, сценарист катары чет өлкөлөр менен макулдашып, дүйнөлүк эл аралык сценарийлердин стандартына ылайыктадым. Эми Кудай буйруса мен жазадым, мына 6 жыл эмгек менен Семетейди тартып, оңдоп, Кудай буйруса бир топ өлкөдөн чыкканга даярдалып атат. Жаңы жылдан кийинкиге жана көрсөтүп, мына бизде 3 илтик Манас Семетей Сейтек. Семетейди кино тарттык, мына өзүбүздүн күч менен $500 миллион жетип жетпеген акча менен. Эгерде чоң акча болсо, мыкты кино болсак болот. Мына кыргыздын жери, эли, кийим, буюму деп Манастын сценарийин көп тилде чыгарып, талкуулап, азыр каражат жагын ошо каражат компаниялар караштырып атат. Үчүнчү вариант, биринчи вариант $500 миң же $1,5 миллион анимациялык фильм. Экинчи вариант $50 миллион Кытай, Америка, Турция, Кыргызстан биргелешкен 2 сааттык көркөм фильм. Үчүнчү вариант мен сүйлөшкөм, Мехмет Боздак, жанагы Эртугрул, Осман, Курулуш Османды тарткан сценарист, продюсер Мехмет Боздак менен сүйлөшкөнбүз, сериал кылабыз деп, Турция менен биргеликте. Аларга айттым, муну 2 сааттык кино кылып алсак, Манаска реклама болот биринчиден, экинчиден кийим буюм, реквизит даяр болуп калат. Немеге оңой болот дедим да, деп сүйлөштүк. Бир топ жолу сүйлөштүм Мехмет Боздак менен да, анын жардамчылары менен да, аткаруучу директорлору менен дагы ошо Манасты кийинчерээк сериал кылуу тууралуу